тилектерге зордук зомбулук фактыларын болтурбоо. Андан кийин жанагы ошонун ичинде үй-бүлөлүк зомбулук боюнча. Традиционный ислам. Азыр сурап өтүп атасыңарбы, хиджаб кийсе болбойбу, мындай динди карманса болбойбу деген. Бул эми мамлекет тарабынан негизги багыт ушул. Баары эле белгилүү болсо керек. Динде мындай туура эмес багыттарга кетип калышы мүмкүн да. Ошол себептен мамлекет тарабынан бир тараптуу мына могул жерде кармайсыңар, традиционный ислам бул. Ушу менен жүрөсүңөр деп мамлекет багыт көргөзүп берет. Баягы эми баарыңар эле билсеңер керек, Сирияга кетип калган жарандарыбыз бар, мына келе албай отурушат алар. Канчасы курман болуп атат ал жерде. Ошону болтурбоо максатында мамлекет ушундай багытты ушуну кармайсыңар деп көргөзүп берет. Бул туура. Экинчи маселе жана зомбулук боюнча. Буга чейин чоңуктук эле бир мамлекет жетекчилер өзүнүн шаарындагы болгон жетекчилерди баарын айттык эле, аксакалдарды чогулттук эле, дин кызматкерлерин чогулттук эле. Ушу зомбулук фактылары өсүп атат. Бүгүнкү күнгө чейин азайбай эле, мындан ары да көбөйүп да. Ушу жаш жетелектерди зордуктоо болуп атат. Өзгөн шаардын ичинде өзүбүздүн эле балдарыбыз болуп атат. Ушуну эми негизги баары сат эмес да. Бала деп жүрөбүз баардыгыбыз. Ушу балдарды жакшы тарбия берсек, жаш жетелектерге жолобосун вообще. Өзүңөр билсеңер керек, эми араңарда да бар, туугандар бар, кошуналар бар, тааныштар бар. Канча деген тагдырлар талкаланып атат. Кыздын тагдыры талкаланат, баланын тагдыры талкаланат, камалып кетип атат алар. Алар менен аябай күрөш болот. Ата-эне сыздап атат, энелери инфаркт болуп атат. Ушуларды туура мамиле кылып, балдарды тарбиялаш керек да. Күнүмдүк каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың? Ишкерлерди колдоо боюнча. Бүгүнкү күндө президентибиз тарабынан айтылып атат, өзүңөр угатсаңар керек.